Мелис агай, сөздөн да сизге берели. Мен азыр убагында айтпаса ата сөйлөт деп коет го сөздү. Азыр ушу агайдын сөзүн эле улай эле да, мен ушу сөзүм эле сиздин сөзүңүздөн эле уланып атат окшойт. Жана тыюу деп атпайбызбы? Жана берилген суроолорчу. Бардык нерсе эл тарабынан эмнегедир ушул жарлыкты негизинен тыюу, чектөө катарында кабыл алып атат. Себеби башында ошондой айтылып калды. Чындап келгендечи, ошондой ойлор айтылып калды. Жок, указда андай эмес, ооба. Бирок ошол указды жеткирүүдө, демек ошондой ойлор айтылып калган. Эл ошону кулагына чалды да, ошондон улам мындай тыйылып атат деп кабыл алып атат. Бирок мен ушу тыюу жөнүндө өзү принцибин айтайын деп атам. Азыр мисалы Айтурган айым жакшы суроо берди. Ош жергиликтүү бийлигинин өкүлүнөчү. Кандай чара көрдүңөр? Кандай эмне? Чара көрүлгөн эмес, мыйзам болсо жакшы болот эле, эми чара көрөбүз деп атат да. Бул эми бийликтин табияты окшойт, ушунда бирдеме болсо эле жаза чара дегенде. Мен айтайын дегенимче, мындай да, убагында Отто фон Бисмарк мындай пикирди айткан экен. Кимде ким мектептерден үнөмдөсө, келечекте түрмө салганга аргасыз болот дейт. Ушул тыюунун так табиятынын маңызын ачып берет. Ким мектептен үнөмдөсө, анда түрмө салууга аргасыз болот. Бул эмне деген ой? Тыюудан мурун биринчи тыюуга чейинки маселени ойлош керек. Мектеп салсаң, туура тарбия талим берсең, анда түрмө болбойт өзүнөн өзү. Эгерде бар орду менен талим тарбияң мыкты, адеп мыкты, жана башка болсо, анда кылмыш болбойт. Анда түрмөнүн зарылчылыгы жок. Бирок мамлекет эгерде, мамлекетпи бийликпи эгерде мектептен үнөмдөсө, мектептен шарттуу аталыш. Демек, билим берүү, талим маселесинен, тарбия маселесинен үнөмдөсө, жок, биз мындай эле чектеп коебуз. Анда аргасыздан жанагыдай мыйзамдар чара көрүү боюнча аргасыздан иштелет. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Ушул жагын бир ойлоп коелу. Экинчи маселе, жана Тэтчердин айтканы, ал шумдук, эми баягы ташка таңба басылгандай ой, албетте, мен ал жагын туура кабыл алам, себеби ал чындыгында эле ошондой. Бирок дагы бир ойду айткым келип атат. Ошол эле Тэтчер мынтип айткан. Мамлекеттин күчтөнүүсү, күчтүү болуусу анын эч кандай бир жаратылыш байлыгына да таянбайт дейт. Көз каранды эмес дейт. Мисалы, кээ бир мамлекеттер ойлойт да, мен табиятым начар, же болбосо кен байлыгым жок, же нефтим жок, же алтыным жок, ошон үчүн бизге дейбиз деп ойлогондор бүт жаңылыш дейт. Мисалы, Британия премьер-министрі айтып атпайбы? Мамлекеттин күчтөнүүсү анын жаратылыш ресурстарына эч көз каранды эмес дейт. Негизги бир эле таяна турган маселе бар дейт. Мамлекеттин күчтөнүүсүндө бул адамдык ресурс. Адамдык ресурс. Мамлекет болгону адамдык ресурстун өсүп өнүгүшүнө шарт түзүүсү гана керек дейт. Ошондой болгондо бул мамлекет күчтөнөт, өсөт, өркүндөйт. Адамдык ресурс өнүкпөсө, кандай кең байлыгың бар болсо да сен алдырып коюп отура бересиң. Бар байлыгыңда. Эми суроо, мамлекеттик, адамдык ресурсту калыптанып, өркүндөтүп, өстүрө турган мамлекеттин кайсы тармактары ошо менен алектенет? Эки эле тармак. Бирөө билим берүү, бирөө маданият. Билим берүү менен маданият куштун эки канатындай болуп туруп, ушул экөө жакшы иштесе, анда адамдык ресурс өнүгөт. Бизде бүгүн адамдык ресурсту ушул эки мекеме калыптап атат. Анан ошолордун калыптаган ресурстары барып туруп биздин бийлик бутактарына конот да, анан жанагындай же сабатсыз, же сүйлөй албайт, же жаза албайт, же оюн жеткире албайт деп кыйналып, кысталып, анан элдин атын тарабынан жанагыдай жаманатка конуп атышпайбы? Мунун башаты ушул эки эле мекеме. Билим, бул бала бакча, мектеп жок жай. Экинчи маданият. Маданият эмне үчүн дегенде, маданият адамдыгын калыптайт. Айтматов айткан негизги маселе. Адамга эң кыйыны күндөн күнгө адам болуу. Ага маданият жооп бериш керек. Себеби анын жүрүм туруму, алып жүрүүсү, сүйлөө адеби, тамак ичүү адеби, конок каадасы, күтүү, маданият да мунун баары. Ошонун ичинде жанагы адеп, ыйман, жана башка маселеси, салт, нарк, ошонун баары маданият. Эгер ушул маданият тармагы мамлекеттик мекеме катары ушуну жөнгө салып, бүтүн элине ошондой туура түшүндүрсө, анда улуттук маданияттын деңгээли көтөрүлөт. Анда биздин адамдык касиетибиз күчтөнөт. Элибиздин. Анан ага кош дагы билим берүү биягынан өркүндөсө, Япониядагыдай болуп туруп, 5 секунд үнөмдөп туруп, ошонун эсебинен биз жанагыдай сонун эмне деген магистраль жолдорду салып алсак, анда такыр эле жашоо керемет болбойбу? Ошонун баарына эки эле маселе себеп: билим менен маданият.
чектөөгө шашпайлы. Туура, бул жерде чектөө жок. Бирок барып аягы ушу менен чектелсин, ушундай чара болуш керек, ушундай мыйзам керек деген чиновниктердин кулагына коңгуроо салгым келип атат. Чектөө менен жаза менен алектенбегиле, аны ойлобогула. Биринчиден ошону жөнгө салуу, аны өнүгүү жолуна, окутуу жолуна ойлонгулачы. Маселе ошондо. Мен айтарым. Андай маселе биринчи орунга коюлса, анда бунун жанагы чектөөнүн өзүнөн өзү кажети жок болуп калат. Рахмат.